Мурда бир аулия болгон экен, мен ушу бир сөздү айтып берейин. Ушунчалык көп зикир кылып, секунду башка убакыт кетпечи экен да. Ошол убакта падышалар асыр намаздан кийин чыгып, салкында аттарын аябай жасап, алардын аттары да аябай багылган, тапталган. Элдин арасына чыкканда аттары жөн баспай, капталда басат экен мында. Мындайынан, мындайынан басып жерди тээпчи. Элдин бардыгы падыша саламат, улуу падышабыз келатат деп чекеге качып, салам алейкум деп таазим этип турса, тиги аулия ошол өзүнүн башын жерге салган бойдон зикир кылган эле кетет экен. Падыша ушунча жакын бастырып келип атса, ат эми тээп келет да жердичи. Жөнөкөй ат эмес да ал дагы. Жерди тээп, чапчып келген ат. Ал ошондо эле укпаптыр. Не беле болуп атат? Жок, зикиринен болот. Ушунча жакын келип анан кийин, ойготман, эмне жол? Анан ким мындай караса, падыша айтыптыр, мени тааныбай атасыңбы сен? Мени тааныдыңбы десе, өтө жакшы тааныдым деп. Мен киммин десе, айтыптыр, сиз бир убакта бир тамчы суу элеңиз дептир. Азыр нажасаттын канистерисиз деп. Бир аз убактан кийин курт кумурсканы жемисиз дептир. Аллаху акбар, падышанын да жүрөгүндө иманы бар экен. Тиги аулиянын сөзү жүрөккө отура калыптыр да. Акыйкатта мыналардын бардыгы тааныбай, сиз мени тааныбсыз деп берет. Бир тамчы суу элең, атанын белинен чыккан бир тамчы суу элең. Азыр нажасаттын канистери. Көтөрүп жүрөсүң да. Ичинде эмне салсаң да, май саласыңбы, бал саласыңбы, сүт саласыңбы? Канистер, нажасат салсаң канистер да ошол. Бир аздан кийин деди, курт кумурсканын жемисин деген экен.